Менин апам менин бардык таймаштарыма катышчу. Мен футболчу элем. Апам трибунада отурар эле. Оюн башталганда апам «Марк, көрсөт аларга, көрсөт» деген сыяктуу сөздөрдү айтып кыйкырып турчу. А мен болсо «О Кудай» деп жактырбай кетет элем. Оюндан кийин балдар менен кучакташып жатканда алар «Марк, тиги аял сенин апаңбы?» деп сураганда «Жок, мен аны тааныбайм» деп жооп берет элем. Карагылачы, апамдын мага берген чоң белеги анын мага болгон ишеничи эле. Мен 3 жолу нашага уулангам. Өлүм алдында жатканда мени кетирбей, бул жакта кармап турган бир нерсе бардай сезилчү. Сен мага досторуңду көрсөт, мен сага келечегиңди айтам. Мен муну кантип билдим? Мен жамандар менен жүрчүмүн. Жана ал жамандардын арасында эң жаманы мен болчумун. Анткени мени курчаган жаман адамдарга байланып, бала кезимдеги кыялдарымдын баарын таштап салгам. Менин досторум түндө, таңгамаал, саат 2, 3, 4-тө келишет эле. Унаага отуруп алып, ичип, чегип, каткырып жыргайт элек. Менин эшигимдин алдына келип токтогонубузда Марк, үйүңдүн жарыгы күйдү дегенде, мен апам ойгонду деп жактырбайт элем. Карагылачы, апам баласы үйгө аман эсен келмейинче уктачу эмес. Мен үйгө кирип келгенде, Марк, кечиң кандай өттү деп сураганда, мен жакшы, апа мен чарчадым, мен уктайм деп жооп берип койчумун. Марк, мен сени күндүз да, түнү да көргөн жокмун деп мен менен сүйлөшкүсү келгенде, апа, мага тийишпечи, мени тажатып жибердиң деп бөлмөмдүн эшигин мага ишенген жалгыз инсанга тарс жаап салат элем. Японияга дүйнөлүк мелдешке барып калдык. Оюндан кийин чарчап, мейманканадагы бөлмөмө кирип уктап калдым. Түнкү 3-тө эшигимди каккылап ойготушту. Эшигимди ачсам, Марк, бир нерсе болгон окшойт, үйүңө телефон чал дешти. Ошентип үйүмө телефон чалып, эмне болду десем, Марк, сага кантип айтаарыбызды билбей турабыз, деди үйдөгүлөр. Айткыла, айтпайсыңарбы? Деп мен ыйлай баштадым. Алар, Марк, апаң каза болду дешти. Менин колуман телефондун трубкасы түшүп кетти. Мейманканадан атып чыгып эле, көзүм караган жака чуркап кете бердим. Көчөдө бир да адам, бир да унаа жок эле. Ошентип, көчөнүн ортосунда асманды карап, апа, мени кечирчи деп туруп калганым эсимде. Апамды жерге берип жатканда, ага жакын басып келе албай, батына албай коркуп турдум. Ошентип аны мен алыстан, апа, турчу деп карап тура бердим. Бирок күчтөнүп, апама жакын басып келдим. Жанына келип, мен апамды биринчи ирет көргөндөй болдум. Апам ап-апак, татынакай периштедей болуп жатты. Мен анын үстүнөн карап, апа, сен менин баатырымсың дедим. Мен ким болгонум, менин азыркы жеткен даражам, булардын баары сенин жардамың, сенин себебиң менен. Сен мени ушунчалык жакшы көрөр элең, мен үчүн жаныңды бергенге да даяр элең. Жалгыз сен мага ишенчүсүң. Мен аны кантип төлөдүм? Ичип чегиппи, мушташыппы, жамандарга кошулуппу? Кандай максатта? Апамдын эң чоң каалоолорунун бири мен менен сүйлөшүү эле. Мен азыр сен менен сүйлөшкүм келет, апа. Сен менин азыр эмне кылып жаткандарымды көрсөң деймин, апа. Эмне үчүн мен апамдын жакшы баласы боло албадым? Биз өзүбүздү өзүбүз тандайбыз. Эгер сен өзүңдү ичкен, чеккен, наркомандар менен курчасаң, ал сенин бүткөнүң. Мен силерди бул жерге үйрөтүүгө келген жокмун. Мен силерге жашаган жашоомду айтайын дедим. Андай жашоо жараланган жүрөккө, кол жуулган тууганчылыкка, жоголгон кыялга жана өлүмгө алып келет. Эмне кереги бар эле булардын? Эгер ата-энең болсо, үйгө келгениңде аларды канчалык жакшы көрөрүңдү айт. Мен өмүр бою атак даңктуулукка, байлыкка, жеңишке умтулуп келдим. Мен жеңишке бактымды, үй бүлөмдү, досторумду курбандык кылып жеттим. Эмнеге? Дүйнөдө эң жалгыз адам болуш үчүнбү? Мен бир маанилүү нерсени билдим. Кудайдын бизге берген баа жеткиз белеги бул биздин үй бүлөбүз. Жана ал белектен биз тез эле ажырап калышыбыз мүмкүн экен. Мен азыр ар бир көз ирме менен жашайм. Сенин чөнтөгүңдө эмне бар экени эмес, жүрөгүңдө эмне бар экени маанилүү. Сүйүү,
Сүйүү бул жон гана сөз. Адам жалгыз калып анын маанисин түшүнмөйүнчө. Ал эми сүйүүнүн мааниси сенсиң. You're the meaning.